بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз албетте Аллахтын китеби тафсир. Бул Кур'ан Каримде Намл деген сүрөсү, ошол сүрөнүн 62 аятына тафсирине көңүл бурсак. Аллах субхана ва тааля айтат: «Амма южибул муттарра иза даа ва якшифу су ва яджалукум хулафал ард а илаху ма'аллах қалилан ма тазаккарун». Кыйналып жаткан, зарыгып жаткан адамдын дуасына ким жооп берет? Ва якшифу су, ошол балени, зияндыкты ким тосот? Ва яджалукум хулафал ард, жана бул жерде силерди орун басар кылуучу ким? А илаху ма'аллах, Аллах менен дагы бир Кудай барбы? Қалилан ма тазаккарун. Мына ошол маселесинде силер көп ойлонбойсуңар, көп эстебейсиңер деп Аллах субхана ва тааля айтат. Бул аяттын тафсирине көңүл бурсак, Ибн Касирдин тафсиринде бул аят жөнүндө мындай деген окуя болот. Хафиз Ибн Асакир өзүнүн китебинде бир адамдын окуясын чагылдырып берет. Ошол тууралуу Мухаммад ибн ад-Динури мындай дейт: Бир адам болуптур. Ал адам Дамастан Забдани деген жерге чейин элдерди ташып, өзүнө оокат кылып жашачу эле дейт. Тагыраак айтканда, анын качыры, анын аты болот эле, ошо ат арабасына, качырына элдерди салып алып туруп, элдерди ташып, ошентип өзүнө оокат кылчу эле. Күндөрүн биринде бир адам ошол адамдын качырына, ошол адамдын арабасына отурат. Анан айтат: Мени ошол Дамастан башка бир жерге көрсөт, ошол жерге алып кетчи. Дегенде ал макул деп, ошол арабасына салып, аны ташып кетип бараткан болот. Кетип баратат, андан кийин айтат экен: Хуз хазиги фа инна акраб. Ошол жерге барганга тигил киши айтыптыр: Мына морики жолду тандачы. Ошол жол ал бара турган жерге жакын дейт. Андан кийин мен айттым дейт: Бул жол мага бейтаныш. Башка жолду көргөз дейт. Бирок адам ошол жолду билген болсо, анда мен ошол жолго бет алам деп, ошол жолго салдым дейт. Анан мен кетип баратам. Башка бир өрөөнгө түштүм дейт. Эл жок. Караңгы жер. Жана эки жагын барасам, өлүктөр жаткан дейт. Адамдардын өлүктөрү. Көрсө, бул адам маньяк экен. Бул адам адамдарды өлтүрүп, ошондой жол менен элдердин мыкаачыл жол менен өлтүргөн киши экен. Анан кийин токтогондон кийин качырыңды токтот деди. Качырымды токтоттум. Түшө калып туруп, өзүнүн кылычы менен менин башымды көздөп такады дейт. Анан мен качтым дейт. Качып баратсам, артыма жүгүр дейт. Анан мен нары бери жулкунуп бошоноюн дедим дейт. Ал менден де күчтүү, менден де кубаттуу, бүт жаны кыйын экен дейт. Чуркаган жактан да кыйын, күч жактан да кыйын, күрөшкөндөн да кыйын. Мен ага алым жетпегенди сездим дейт. Мен колуман эчтеке келбейт, мен эчтеке кыла албайм. Анан кийин ал адам эми мени жанакындай мышык чычкан менен ойногондой ошентип кыйнап аны, эми аны өлтүрөйүн деп аткан кезде мен айттым ага дейт:
ин раита ан татрукини хатта усалли ракатайн. Бул 2 рекет эле намаз окуп калайын. Бул менин суранычым дейт. Андан кийин кааласаң эмне кылсаң ошол дейт. Салли ва аджил. Макул. Сага бир мүмкүнчүлүк берем. 2 рекет окуйсуң. Бирок тез оку. Менде убакыт жок. Ошентип мен факумту усалли фаартаж алал Кур'ан. Аллаху акбар деп туруп, Кураным титиреп баштады дейт. Оозумдагы Фатиха сүрөсүн мен титиреп араң окудум дейт. Альхамдулиллахи аламин деп элестетсеңер, жаныңарда эч ким жок. Жанакы маньяк. Күчтүү, чуркан жактан дагы, күч жактан дагы ал киши сени кылыч менен башында такап турат дейт. Ошол адамдын абалын карагыла. Ушунчалык кыйынчылык менен коркуп, ушунчалык Фатиха сүрөсүн окуганда коркконум жок эле дейт. Анан мен ошентип окутуп, Аллах субханаху ва тааля Зам сүрөгө, Фатиханы окуган сүрөгө Намл сүрөсүнүн 62 аятын тилиме салды дейт. Жанакы аят. Аллах субханаху ва тааля айткан: «Амма южибул муттарра иза даа ва якшифу су ва яджалукум хулафа'i ард. А илахум ма'аллах қалилан ма тадаккарун». Кыйналып, заргып жаткан адамдын дуасына ким жооп берет? Ким кыйынчылыктан, апаттан, зыяндыктан силерге тосот? Ким силерди бул жерде орун басар кылат? Аллах менен дагы башка бир Кудай барбы? Силер көп эстебейсиңер деген аятты окудум дейт. Бир убакта эле өрөнүн төрүнөн бир атчан чуркап келип дейт. Намазымды окуп бүтө электе эле атчан чуркап келип туруп, найзасын алып келип туруп, ыргытканда анын жүрөгүн тешти дейт. Жанакы күчтүү өлтүрөм деп жаткан киши дароо өлдү. Мерт кетти. Анан кийин атчан кишиге мен жакындап келип сурадым дейт. Сен кимсиң? Биллахи, Аллахтын аты менен сурайм, сен кимсиң? Дегенде, ана Расулуллах. Мен Аллахтан келген элчимин. Мен Аллахтан келген периштемин. Сен айтпадыңбы? Заргып, кыйналып жаткан адамдын дуасына ким жооп берет деп. Мына Аллахтан болгон сага жооп деди. Ошол адам кайра ошондой бир абалды жашоосун өткөрүп, ошол адам окуясын белгилүү имамдар китептеринде жазып кетти. Тагыраак айтканда Ибн Асакир деген, Имам ад-Динури деген жана ошол окуяны Ибн Касир өзүнүн тафсиринде эскерди. Эми урматтуу бир туугандар, албетте биз тагыраак айтканда эркектер жашообуз көчөдө, бирөө сапарда, үй бүлөсүн багам деп ар бир адам өзүнүн ырыскысын издеп жүрөт. Билип коюңуздар, Аллах субханаху ва тааля эгерде сиздер чындап Аллах тааланын дининде бекем болсоңуздар, Аллах субханаху ва тааля жанакы адамды сактагандай сиздерди да сактайт. Бирок зарыкканда, кыйналганда, мажбур болгондо бир гана Аллахка кайрылалык. Аллахтан сураналык. Кандай гана бале болбосун, ал балелердин жок кылуучу, зыяндарды тосуучу бир гана Аллах субханаху ва тааля. Албетте мен түшүнөм, кыйналганда кээ бир адамдар бизге келип дем салдырганда айтат эле: мен барбаган жерим калбады. Көз ачыгына да бардым, көз жагына да бардым. Айтор баардыгына бардым. Мен айтат элем: Аллах таала менен башка Кудай жок. Көз ачыкка барбагыла. Аллах таала менен башка бир зыяндыктан куткаруучу зат жок. Аллахка кайрылалык. 2 рекет намазды унутпайлык.
2 рекет намаз окуп Аллахтан сурансак, Аллах субханала тааля албетте бизге кыйналып турган көкүрөктөгү арманыбызды Аллахка айталык. Ал качан? Тахажутта. Тахажутту калтырбайлык. Мына улуу Рамазан өтүп кетти. Улуу Рамазан айы бүтүп кетти. Мына Шаввал айында биз жүрөбүз. Рамазан айында гана тахажуттарды, таравихтерди тилтеп, калган айларында тахажуттарды уктатпайлык. Биздин ар түнүбүз Кадыр түндө өтсүн. Биздин ар күнүбүз Рамазандын күнүндө өтсүн. Анткени Рамазан айы бизди таквачылыкка үйрөткөн ай. Ошол Рамазан айдан таквачылыкты үйрөнүп, калган келе жаткан Рамазанга чейин 11 ай таква болуп жашай турган ай. Демек биз мындан эмнени пайда табабыз? Көрүңүздөрбү? Азыркы биздин заманда канча деген таксисттерди ар кандай жол менен өлтүрүп кеткендер да болуп атат. Себеби таксисттердин өмүрү ушунчалык бир кыйынчылык абалда. Ошон үчүн мен биздин дагы таксисттерге дагы, эл ташыгандарга да кайрылат элем. Намазыңыздарды окуңуздар. Аллахтан дайыма дуа менен чыгыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар. Бисмилла, Аллахум инни аузу бика ан адилла, ау далла, ау азилла, ау залла, ау азлима, ау узлама, ау ажгала южгала алей. О Аллах Таала, мен сени сатам. Адашып кетүүдөн, башка бирөөнү адаштыргандан, кыйынчылыкка түшүп калуудан, зыяндыкка түшүп калуудан, зулумдук кылып алуудан, жана башка бирөөгө залым болуп калуудан, же зулумдук чегип алуудан, билбей калгандан же башка бирөө себептүү билбей калышыман сактанам деп дуа үйрөткөн. Ошон үчүн биз дайыма эрте менен эрте дуаларды айтып, Аллах Таала менен сактанып жүрбөсөк, Аллах субханала тааля бизге ар кандай тагдырга жазган нерсеге туш келип калышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн элибизге тынчтык болсун, береке болсун. Аллах субханала тааля баарыңыздарды өзү колдосун, коргосун. Мусулман элибизди Аллах субханала тааля өзүнүн берекесине бөлөсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.